Дүйнөнү дүрбөлөңгө салган коронавирус Кыргызстанда катталгандан баштап, өзүңүздөр жакшы билгендей эле, өзгөчө кырдаал киргизилип, андан тышкары бир нече күндөн бери Кыргызстандын ар аймактарында, кай бир жерлеринде коменданттык саат орнотулган. Мынакей биз азыр Бишкек шаарынын жүрөгү болгон Борбордук Ала Тоо аянтында турабыз. Тегеректе байкап атасыздар, элдин саны өтө эле аз. Бирок ага карабастан Бишкек шаарынын муниципалдык кызматкерлери бүгүнкү күндө өз иштерин аткарып турган учуру. Үйгө барганда мына иштеп аткан кийимдерди сыртка коюп алат. Анан кийин алып үйгө беребиз. Колуңарыңыз үйгө барганда мына кийимдерди малый доза эме салып, хлор салып туруп, жууп сал да. Бир 3-4 которо турган кийимди коюш керек. Мадарбек Омурканов Бишкектеги тазалык муниципалдык ишканасында 10 жылдан бери эмгектенип келет. Азыркы учурдагы калаадагы өзгөчө кырдаал жана коменданттык сааттын киргизилиши менен жалпысынан алардын жумушу азайбастан, мурдагы дем менен уланып, бир гана иштин мазмуну өзгөрүлгөн. Тактап айтканда, Мадарбек кесиптештери менен шаардын ичиндеги олтургуч жана башка жайларын атайын дезинфекциялоо менен алектенип келишет. Биз азыр шаарды тазалап, өзүңүздөр көрүп атасыздар, дезинфекция кылып атабыз. Ушул аракет зор. Анда эмне болушумуз керек экен, бардыгы дайын хлор менен уруп, өзүнүн спец одеждабыз бар. Шаардын ичинде болгон скамейка, тротуар бүттүгүн дезинфекция кылып атабыз. Ушул аракет эле мына коркунучтуу немеге байланыштуу. Анан дагы айтарым, ушул шаар тургундарынан, келген меймандардан суранып кетет элем. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ушинтип биз аракет кылганга жакшы үйүңүздөрдөн чыкпай, тынч отурсаңыздар үйдө. Анан бул элдин шаарга чыкпагандарыбызга жакшы болуп атат. Кенен кезир бүт дезинфекция кылып атабыз. Ушул жакшы эле баарын колубуздан келген аракетти жасап атабыз. Негизи шаардын тазалык ишканасы бүгүн күндөгүдөй өз иштерин аткарып келишүүдө. Бир гана атайын киргизилген коменданттык сааттын тартибине ылайык, алардын жумуш убактысында өзгөрүүлөр киргизилип, саат 7ден 18:00 чейин иш каралган. Бишкектин кооздугуна багытталган гүлдөрдү олтургузуу жана жашыл чөптөрдү өстүрүү адаттагыдай эле өз нугу менен уланууда. Борбордук аянттан тарта ар бир сейилдөөчү парк жана тийиштүү жайларда кызматкерлер тарабынан жашылдандыруу иштери колго алынган. Бизге ушу как положено 7-де деп неме чыккан, приказ чыккан, 7-де келип атабыз. Өз жумушубузду күнүмдүк жумуш аткарып, бүгүнкү жумушубуз менен сидум тигип, как положено күнүмдүк жумушубузду кылып атабыз. Анан элге кааларым ушул чыкпай эле баары үйдө отуруп, тартиптүү болуп, өз тартибимизди башкарсак баары жакшы болот деген ойдомун да. Андан тышкары Ордо калаанын тазалыгын камсыздоо багытында кызматкерлер тарабынан иш тынбай токтобостон улантылып келет. Ар бир жумушчу өзүнө бөлүнгөн аймакты адаттагыдай эле тазалап келишүүдө. Алардын айтымында азыр ар бири керектүү медициналык бет кап, атайын кийимдер, жуунуучу жайлар менен камсыз болушкан. Бир гана көйгөй эртең менен муниципалдык автоунаалардын жүрбөгөндүгүнө байланыштуу болуп жатканын белгилеп кетишти. Тазалыкчана баары камсыз болгон. Маскасын берет, кийимдерин берет. Бар жайында. Көйгөй жок. Көйгөй жок. Көркөмдөн жол киреден кийин алып атабыз эртең менен. Кечирээк болуп калып атат, ошол маршрутка жок. Алыстан келгени бар, жакындан келгени бар. Так бар жайында. Жалпысынан бүгүнкү күндө Бишкекте жашоо өз нугу менен уланып, шаарды тазалоо, көрктөндүрүү иштери уланып келүүдө. Тазалыктын кызматкерлери баса белгилегендей, тартипти сактап, убактылуу үйдө олтурууну катуу көзөмөлгө алсак, ал өз кезегинде кызматкерлерге биздин кошкон чоң салымыбыз жана саламаттыкты сактоого болгон жарандык парзыбыз болмокчу. Мурат Жолукеев, Азат Султаналиев, СТВ.